Илгери жашыл токойдун четинде ак кулак каттуу коен жашачу. Ал чындыгында эле абдан тез чуркачу. Бирок анын бир жаман адаты бар эле, ал абдан мактанчаак болчу. Күн сайын ак кулак токойдогу башка жаныбарлардын алдына келип, "Карагылачы, менин буттарым кандай күчтүү, менден тез эч ким чуркай албайт. Силер баарыңар жай кыймылдаган таш бакадайсыңар" деп мактана берчү. Бир күнү токойдун эң акылдуусу делген карышкырдын да тажаганы жетип, ак кулакка мындай деди: "Ооба, ак кулак, сен тез чуркайсың. Бирок күлүктүк, бул мактануу эмес, бул жөндөм. Кел, эртең тоо этегиндеги чоң карагайга чейин жарышабыз. Ким биринчи жетсе, ошол чыныгы баатыр болсун." Коен каткырып күлдү. "Ким менен? Сени мененби? Же тигил жай баскан чүкө деген кирпи мененби? Макул, мен баарыңарды артта калтырам. Силер марага жеткиче мен 3 жол барып келем" деп жаныбарларды шылдыңдап күлдү. Эртеси күнү таң атпай бардык жаныбарлар топтолду. Кичинекей кирпи, түлкү, атүгүл, аюу да көрүүчү катары келишти. Коен болсо эч кандай даярдыксыз, киреели кечке мактанып, өзүнүн жеңишине бек ишенип турду. Карышкыр болсо унчукпай, буттарын чыңап, жарышка олуттуу даярданды. Белги берилгенде ак кулак октой учуп жөнөдү. Ал ушунчалык тез чуркагандыктан бир аздан кийин артын караса, эч ким көрүнбөй калды. Токойдун арасынан чаң гана чыгып, коёндун кулактары гана көрүнүп көрүнбөй баратты. Жолдун ортосуна жеткенде ак кулак ширелүү сабиздер өскөн талааны көрдү. "Ой, булар мага эч качан жете алышпайт", деди ал өзүнө өзү мактанып. "Бир аз тамактанып, эс алып алсам да болот. Карышкыр али абдан алыс болсо керек, баары бир мен биринчи болом." Сабизге тоюп алган соң, коёндун көзү илине баштады. Жол жээгиндеги жумшак, жашыл чөпкө жатып алып, "Бир аз гана көзүмдүн чырымын алайын, анан бир секирүү менен марага жетем" деп мактанып жатып катуу уйкуга кетти. Ал түшүндө токойдун падышасы болуп жатканын көрүп жатты. Ак кулак таттуу уйкуда жатканда карышкыр чарчаса да, токтобостон бир калыпта алдыга жыла берди. Ал коёндун жанынан акырын өтүп кетти. Коёнду ойготкон жок, болгону алдыга карап умтула берди. Жаныбарлар жол бою карышкырга дем берип жатышты. Күн батып баратканда ак кулактын кулагына чымчыктардын сайраганы угулуп, чочуп ойгонуп кетти. "Ой, кеч болуп калыптыр, тезирээк чуркабасам" деп марага карай болгон күчү менен зымырап жөнөдү. Бирок анын буттары сабизден кийин бир аз оорлошуп калган эле. Ал чоң карагайга жеткенде бардык жаныбарлар ошол жерде карышкырды куттуктап жатышканын көрдү. Ак кулактын башы шылкыйып, абдан уят болду. Карышкыр анын жанына келип: "Көрдүңбү, ак кулак, күчтүүлүк, бул башкаларды шылдыңдоо эмес, бул эмгек жана токтоолук. Чыныгы баатыр өзүнүн иши менен таанылат, тили менен эмес" деди. Ошол күндөн баштап ак кулак мактанганын таштап, токойдогу эң сылык жана жардамчы коёнго айланды.